Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Токтогул суу сактагычындагы суу бир суткада 47 миллион метр кубка азайды. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 30 январга карата 9 миллиард 463 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунан билдиришти. Маалым болгондой, суу сактагычка суунун агып кириши секундасына 150 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 696 куб метрге жетүүдө. Булак суу беркежи. Ар бир грамм көзөмөлдө депутаттар менен Акылбек Жапаров Кумтөргө барды. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун Кыргыз Республикасынын менчигине өткөндөн берки ишин, алтынын казып алынышын жана сатылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен биргеликте Ысык Көл облусундагы Кумтөр кенине барды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Иш сапардын жүрүшүндө алар негизги карьерден Петров көлүнүн калдык сактоочу жайлардын абалы менен таанышып, ошондой эле алтынды бөлүп алуу фабрикасында болушту. Эл өкүлдөрүнө ишканада жүргүзүлүп жаткан иштер өндүрүштөгү абалды реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөөчү жана алтынды өндүрүүнүн технологиялык чынжыржасынан уурдоо жана алтынды кенден тышкары уруксатсыз алып чыгуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган коопсуздук жана көзөмөл системасы тууралуу маалымат берилди. Алтындын ар бир граммы көзөмөлдүү деп белгиледи ишкананын жетекчилиги. 2022 жылы алтынды бөлүп чыгаруучу фабрика 17,3 тонна алтын өндүргөн. 2023 жылы 14 тонна алтын өндүрүү планы коюлган. Булак суу беркежи. НАТО Россия менен ачык эле тирешүүгө даяр. Аскер комитетинин билдирүүсү. НАТО Россия менен ачык эле тирешүүгө даяр. Бул туурасында Альянстын аскердик комитетинин төрагасы адмирал Роб Бауэр Португалиянын РТР басылмасына берген маегинде билдиргенин РИА Новости жазды. Ал Москванын стратегиялык максаты Украинанын аймагынан сыртка чыгуу деген ойдо. Адмиралдын пикири боюнча, Россия Советтер Союзунун чек арасын түзүүгө белсенип жатат. Бауэр Атлантикалык альянска кирген өлкөлөр өндүрүштүк ишканаларында аскердик тармакка артыкчылык бериши керектигин белгилеген. Ошону менен катар, адмирал блок аскердик демилгелер боюнча монополия кыла албай калганын да моюндаган. Өз кезегинде Россия бир нече жолу НАТОнун максаты конфронтация экенин айтып келген. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков блоктун мындан ары кеңейиши Европага коопсуздукту алып келбей турганын белгилеген болчу. Ал эми тышкы иштер министрлиги Москва НАТО менен тең укуктуулук негизде сүйлөшүүгө ачык экенин, ошол эле учурда Батыш континентти милитаризациялоодон баш тартышы керектигин билдирген. Кремль Россия Европага эч кандай коркунуч жаратпастыгын, бирок өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кооптуулук жаралса, андай аракеттерди көңүл сыртында калтырбай турганын эскерткен. Булак Спутник эжи. Британ өкмөтү Орусия менен түз тирешүүгө даярдануу пикирин айтты. Британ өкмөтү Орусия менен түз тирешүүгө даярдануу үчүн коргонуу чыгымдарын көбөйтүүсү керек. Бул тууралуу бүгүн 30 январда Британ парламентинин Общиналар палатасынын коргоо комитетинин төрагасы Тобиас Элвуд Sky News телеканалына билдирди. Акыры казыналык жана 10 Даунинг-стрит премьер-министрдин кеңсеси дүйнө өзгөрүп жатканын моюнга алышы керек. Биз болуп жаткан иштерге катышып жатабыз. Жада калса аракетибизди дагы күчөттүк. Аскердик камсыздоо процессинде биз Украинага дагы техника жөнөттүк. Менимче бардык ишти Украинага жүктөбөй, Орусияга тикелей каршы чыгышыбыз керек, деди парламент депутаты. Ал ошондой эле Киевке жардамды олутту көбөйтүүнү жана жакында НАТОго кирүү мүмкүн эмес, Украинаны бириккен экспедициялык күчтөрдүн мүчөсү кылууну сунуштады. Маалымат үчүн айта кетсек, биргелешкен экспедициялык күчтөр түндүк өлкөлөрүнүн аскердик кызматташтыгынын форматы болуп саналат. Ал үзгүлтүксүз биргелешкен машыгууларды жана консультацияларды камтыйт. Эске салсак, буга чейин Улуу Британия Украинага 4 Challenger 2 танкасын жөнөтүүнү чечкен. Булак Назар Ньюс.
Пакистанда мечитте жарылуу болуп 17 адам каза болду. Пакистандын Пешавар шаарында жанкечти мечитке кирип келип, өзүн жардырып жиберди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, жанкечти намаз окугандардын алдыңкы сабында болгон. Жардыруу учурунда мечитте 120дай адам болгон. Жардыруудан кеминде 17 адам каза болуп, 90дон ашуун адам жаракат алган. Ошондой эле мечиттин бир бөлүгү урап түшкөн. 10дон ашык жабырлануучунун абалы оор. Облустук саламаттыкты сактоо департаменти медициналык чукул кырдаал жарыялады. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир жергиликтүү террордук топ өзүнө ала элек. Булак Суу Беркежи.